Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу Жогорку Кеңештин 1992-жылдын 3-мартындагы токтому менен бекитилген. Эгемен Кыргызстандын алгачкы туусу 1992-жылы 5-мартта өкмөт үйүнүн имаратынын үстүнө көтөрүлгөн. Маанилүү мамлекеттик символдун авторлору: Эдил Айдарбеков, Бекболсун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев, Маматбек Сыдыковдор. Биздин мамлекеттик туу кызыл түздөгү кеземеден жасалган. Ортосунда күн алтын түстөгү тегиз тийген 40 нуру менен чагылдырылган. Күндүн алкагында кызыл түс менен кыргыз боз үйүнүн түндүгү тартылган. Туунун кызыл өңү эрдиктин жана кайраттуулуктун символу. Туунун түсү Айкөл Манастын туусунун өңүндөй. Алтын түстөгү нурлуу күн бейкуттук менен байлыктын белгиси. Түндүк ата конуштун символу, кеңири мааниде тынчтыктын символу. Тегерек алкакка бириккен 40 нур байыркы 40 руу элдин Кыргызстан мамлекетине бириккендигин түшүндүрөт. Кыргыз туусу Абзый Кыдыров. Кыргыздын алтын түндүгү туусунда турат жаркырап, жакутун чачып күнага өчпөгөн элес калтырат. Көргөндү тартып өзүнө, кызарып көпкө каратат. Таанылып аты дүйнөгө белгилүү болуп баратат. Урматтап туунун сыймыгын түшүрбөй бекем кармайбыз. Ата журт күткөн үмүттү жакшы окуу менен баштайбыз.